Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир керемет музыкалык чыгармадан кийин биз берүүбүздү улантабыз. Бүгүн биздин мына ушул куттуу студиябызда өзгөчө коноктор, мындай бир жан дүйнөсүндө чыгармачылыгы кайнап турган инсандар келип отурат. Дагы бир өзгөчө талант, ырчы, алып баруучу Татына Качкынова деген биздин эжекебиз келип отурат. Саламатсызбы? Атына заты жарашкан, өзү да Тап-тап. Негизи бүгүнкү жакшы, рахмат. Бүгүнкү коноктордун баардыгы эле тап-татын экен. Жарык этип эле кирип биздин студиябызды көрүп келип атасыздар. Кандай келиңиз? Жакшы келип алдык. Өзүңөр кандайсыздар? Жакшы, рахмат. Эмне үчүн атыңыз Татына? Кичине кезимде ошо чоң атам койгон экен. Чоңойгондо Татынакай кыз болсун деп. Татынакай болсун деп, э? Анан ошол ниет боюнча Татынакайды ойдонбоп жүрөсүз. Өтө жакшы. Өтө сонун. Биринчи кирип келгенде эле формаңызга аябай көзүм бурулду. Бул ушундай бир образбы, ушул ырдап чыккан ырларыңызга жараша ушундай форма кийип чыгасызбы? Ооба. Жакында жаңы клип тартылган. Мени менен бирге деген ырма. Ошондо бул форманы ошол клипке атайын иштеп чыкканбыз. Элде жок деген бренд иштеп чыккан. Элде жок, элде жок деп жазып алыптыр. Бул кийим кимдин идеясы? Менин продюсеримдики, анан ошол дизайнердики. Өтө сонун. Клип кандай дедиңиз? Кандай жаңылыгыңыз менен кененирээк бөлүшүп кетсеңиз? Ырдын аталышы Мени менен бирге деп аталат. Сөзү Акбар Кубанычбековдуку, обону Азамат Такырбашев жана Алмаз Куланбаев деген мыкты агаларыбыздыкы. Ошо жакында жаңы клип тартылды. Буюрса, элге чыкканы турат, э? Негизи кандай чыгармаларга басым жасайсыз? Бул канчанчы клип? Бул экинчи клибим. Көбүнчө шаңдуу ырларга. Элге позитив тартуулайлы, жагымдуу маанай тартуулайлы деп ошо көбүнчө шаңдуу. Биринчи клибиңиз билишибизче Жумамедин Шералиевдин Аксаткын менен Кулмырзасынан алынган Жар ыры, э? Ооба, Жар ыры. Андай жакшы. Өтө керемет. Клип даяр болду деп калдыңыз, э? Канча күн кетти клипке убакыт? Негизинен бир күндө тартылып бүттү. Бирок ага чейинки даярдыктар жакшы эле болду, э? Ооба. Анда эмесе келиңиздер урматтуу телекөрүүчүлөр, бул кандай клип болду экен деп баарыңыздар кызыгуу жаратып аткан болушуңуздар керек. Негизи ошол азыр ошол клипти биз баарыбыз чогуу экрандан көрөбүз. Клипти ким тартты дедиңиз? Кайсы клипмейкер тартты? Эдил Токтомамбетов деген агайым менен Илим Карыпбеков агабыз биргеликте тартышты. Негизи ошол чыгармачылык жолдо продюсер менен иштешем деп калдыңыз, э? Ооба. Продюсериңиз ким? Продюсерим Ырыс Окенова деген өзүңүздөр билесиз. Элге белгилүү мыкты режиссерлордун бири. Жана ошондой эле менин режиссерим, менин продюсерим. Чогуу иштешели деген сунушту сиз киргиздиңизби же сизге беришти, айтор? Ошол тууралуу да айтып өтсөңүз. Менин жеңем, өзүмдүн бир тууган жеңем. Анан ошо мен кичинемден эле иштешели деп эле. Кичинемден ошо ырчылыкка кызыкчумун. Ошол өнөрүмдү билип, байкап керек деп чоң иштешип калдым. Негизи буга чейинки чыгармачылыкта да продюсер менен иштешчүңүзбү? Жок. Жакында эле баштадыңызбы? Негизи эле айтып сурайын дегеним, продюсер менен иштешкен менен иштешпегендин айырмасы кандай экен? Жок, ошо башынан эле чыгармачылыкка аралашкан, ошо продюсер менен иштешип келатам. Негатив жок? Жок. Же анча мынча болуп калган? Азыр комментарийге жазылгандардан негатив окуй элекмин. Баары эле жакшы. Эч качан эле негатив жазылбасын деп тилек кылалы. Негизи социалдык тармактарда жакшы эле колдоносузбу? Кандай колдонуучусуз? Азыркы күндө жаштардын балким 80-90% ошол тармакта агылып жүрөт десек болот, балким TikTok, Instagram. Ооба, Instagram колдоном. Активдүү колдонуучусуз. Ооба. Өтө жакшы келет. Абдан жакшы. Мына ошол чыгармачылыктан сырткары эмне менен алектендиңиз? Ошол тууралуу да айтып өтсөңүз. Азыр негизинен чыгармачылык менен эле. Ошо жеңем менен биргеликте кино жаатында дагы иштеп, ал жерден дагы өзүмдү сынап көрүп жүрмүн. Өтө жакшы керемет. Бош убакытта чыгармачылыктан башка эмне кыласыз? Же жалаң эле чыгармачылык? Жок. Идиш жоом деп эле, үй жыйнайм деп эле кетебиз. Негизи ошол чыгармачылыкка болгон кызыгуу каяктан келди десек болот. Балким чыгармачылыктын тамыры каякта? Ошо чыгармачылыкка кичинемден эле кызыгам. Кичинемде өзүм аян алгам. Манас айтып ушинтип жүрдүм анан. Бирок ырга да кызыгам анан.
ошо байкем кыз киши манас айтпайт, кыз киши семетей айтат дегенден анан манас айтпай ошо өнөрдү башка нукка бурган экенсиз, комуз, аспап үйрөнүп, ошол жака бурдум да, ырдап. Иште болгон кайнап турган жанагы чыгармачылыкты оргуштаган ыр жака буруп атат десек да, туура болот экен. Аспап деп калдыңыз, канча аспапты үйрөнүп атасыз же канча аспапты билесиз дегендей? Комуз, чопочор, темир ооз комузду үйрөнүп атам. Үйрөнүп атасыз. Буюрса жакында ал аспаптар менен дагы жалпы кыргыз журтчулугуна буюрса. Өтө керемет. Анан негизи айтып өтсөңүз, ошол жаңы эле айтып өттүңүз, мен алып баруучу болуп эмгектенгем депчи. Ошол кайсыл жакта алып баруучу болуп эмгектендиңиз элес? Кандай болуп алып баруучу болуп калдыңыз? Ала тоо таңшыйт деген музыкалык көрсөтүү бар. Фольклор тугурчулар ырдайт ал жерде жалаң. Ошол көрсөтүүдө алып баруучу болуп Эмгектен жакшы. Эмгектенип атасыз азыркы күндө деле? Ооба. Керемет, өтө сонун. Караңызчы, бир эле учурда ырчы, бир эле учурда алып баруучу, дагы аспаптарда ойногон. Аспаптарда кол ойнотуп, Рахмат. Керемет. Келечекте кандай пландар бар? Бирөөсү ошол ырчылыкты өнүктүрөйүн деген эле ошол максат ушул жак мененби же жана бир аз киного да кызыгып атам дедиңиз эле? Ооба. Чыгармачылыкты дагы өнүктүрүп, кино жаатында дагы өзүмдү көрсөм дейм. Экөөнү бирдей тең алып кеткиңиз келет, Азыркы күндө ошол эки жактан тең өзүңүздү сынап аткан учуруңуз экен. Ооба. Буюрса бир багытты көздөп кетишиңиз да мүмкүн же экөөнү алып кетишиңиз да мүмкүнбү? Же чечтиңизби? Экөөнү тең алып кетишим мүмкүн. Экөөнү тең, жалпы кыргыз журтчулугунда жакшы кинолорду дагы ошол менен бирге керемет бир музыкалык чыгармалар дагы. Кыргызстанда баалаган кайсыл ырчылар, ana ошондой эле дүйнөлүк легенда кайнаган кайсыл ырчыларды баалап уккан ырчылар? Дүйнөлүк ырчылардан Димаш, Лопес, Шакираларды жакшы көрүп угам. Анан кыргыз ырчыларынан деле сыйлаган ага эжелер көп. Жакшы бар эле ошондо. Буюрса, ошол биздин кыргыз чыгармачылыгын дүйнөгө бир хит кыла турган кыялдар барбы? Ооба, буюрса бар. Кайсы жагы? Кино жагы же ырчы жагынбы? Ыр жагынан. Ыр жагынан, буюрса элдин баары Димашты уккандай эле деп сизди угуп калат. Буюрса. Өтө сонун, керемет. Тилектер бар. Тилектер бар. Анан жана клипти көрүп отуруп мен айтам деп унутуп калыпмын, тиги клипте бийлеп да аттыңыз, Ошондо бийлейсиз дагыбы? Эми өтө деле кыйын бийлейм деп айтпайм, бирок сабак алып буякта бийледик да. Өтө жакшы. Келиңиз, анда эмесе ошол бизге бөлүнгөн убакыт дагы чектелип, андыктан сизге эркин микрофон берели. Андан кийин биз маегибизди жыйынтыктайбыз. Чоң рахмат биринчиден чакырганыңыздарга. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик, бар болуңуздар, кем болбоңуздар. Жараткан колдосун сиздерди. Рахмат. Кабыл болсун. Кыргыз элине токчулук, молчулук каалайбыз. Рахмат, каалаганыңыз эле жакшылык дегендей, сизге дагы чыгармачылык ийгилик, бийиктиктерди каалайбыз. Буюрса өзүңүз кандай жакшы ийгиликтерди кааласаңыз, жараткан андан да көбүрөөк берип, кантип жетип калдым деп өзүңүз ага түшүнбөй, ушул кыргыз журтчулугуна керемет чыгармаларды жаратып, аткарып жүрө бериңиз. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, биз берүүбүздү андан ары уламакчыбыз. Азыр болсо Манас тууралуу тасмага кезек берели.